түз сызык жана тегиздиктин перпендикулярлык белгилери. Эгерде түз сызык тегиздикте жаткан кесилишүүчү эки түз сызыкка перпендикулярдуу болсо, анда ал тегиздиктин өзүнө да перпендикулярдуу болот. Мисалы биз бул жерден карасак, сүрөттө альфа тегиздиги берилген жана анда жаткан А түз сызыгы берилген. Андан сырткары альфа тегиздигинде жаткан кайчылашкан С жана Б түз сызыктары берилген. Мында бизде А түз сызыгы С жана Б түз сызыгына перпендикулярдуу. Демек А түз сызыгы альфа тегиздигине дагы перпендикулярдуу болот. Мында бизге лемма берилген. Эгерде параллель эки түз сызыктын бири тегиздикке перпендикулярдуу болсо, анда экинчи түз сызык да ошол тегиздикке перпендикулярдуу болот. Мында мисалы Б түз сызыгы А түз сызыгы менен параллель. Бул Б түз сызыгы биринчиден X түз сызыгына перпендикулярдуу жана ошол үчүн дагы ал альфа тегиздигине перпендикулярдуу болот. Жана ошол эле учурда Б түз сызыгына параллель болгон А түз сызыгы дагы альфа тегиздигине перпендикулярдуу. Кийинкиде бизге теорема берилген. Эгерде эки түз сызык бир тегиздикке перпендикулярдуу болсо, анда алар өз ара параллель болушат. Мында бизге сүрөттө альфа тегиздиги берилген жана ага перпендикулярдуу болгон Б жана А түз сызыгы берилген. Мында эки түз сызык тең альфа тегиздигине перпендикулярдуу болгондугу үчүн А жана Б түз сызыктары бири-бири менен параллель болушат.